чемпионубузду алтын байгелүү Эрлан Шеровду азыр тосуп атабыз мына аэропортто. Абдан мындай кубанычтуу жакшы нерсе болду. Мына Эрлан, биздин балдар, федерация дзюдо. Эрлан бизге абдан сонун мындай бизге стимул алып келди. Биздин биринчи историяда кайра алтыныбыз келди. Мына ушун менен биздин федерацияга бул абдан көп түрткү да берет, абдан сонун иштерге да иштегенге мына бизге алдыдагы турган максаттарыбызга да жакшы болот. Биринчиден ушу Эрлан биздин федерация баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу силердин колдооңор менен оюндарына бизден 4 кыз, 7 балабыз барды. 4 кыз, 7 бала и 3 машыктыруучу барды. Кыздарыбыз жакшы күрөштү. Мына бир кызыбыз Адинай Кочконбаева 3-чү местага күрөшүп атты. Бирок Адинай жаш кыз, өзү азыр жаңы эле 16-га чыккан кыз, бирок 3-чү местага утулуп калды да. 3-чү местага күрөшүп, бул 5-чи место. Бул Азияда бизге бир нерсеси жакшы. 5-чи место алса дагы бул очко набирать этти да. Рейтинге очко набирать этти. Мисалы Асат деле рейтинге очко набирать этти. Кубаныч, Чыңгызхан ба 8-ка түшкөндө эле булар бир рейтинге очко берилди. Азия оюндарынан биз медальды буга чейин ошондо 2018 болуп калды. Тиги мурунку Азия. Анда биз деген 2 коло медальга ээ болгонбуз. Артур Чо и Золоев Владимир экөө. Анан мына азыр жаңыланып, мына Кудай буйруп алтын болуп калды да. Бул деген биздин жумушубуз, тренерлердин жумушу, мамлекеттик күч органдардын бүт жумушу мына ошо баары чогулуп келип аягында алтын болуп калды да. Дагы бир жолу рахмат баарыңыздарга. Биринчиден бул алгачкы медаль болгондуктан бул мындай башкача чоң сезимдер болду да. Бактуу сезимдер болду. Эмоциялар келди, бир кыйкырып элендирдим, бирок ошол сопернигиме уважение кылып туруп, кыйкырбай өзүмдү мындай более скромныраак кармап, уважение кылып койдум. Биринчи спартка өткөндөн кийин кичине уже более менее өзүмө келип, настрой жакшы кармап баштадым да. И финал беттешинде уже жакшы өзгөчө бир настрой менен чыктым десем болот. Азияский играга келгенде эле уже биздин настроебуз бир гана алтынга болчу. Ошондуктан өз немебизге ээ болдук десек болот. Ооба, бул бир гана менин жеңишим эмес, бул бүт команданын, бүт Кыргызстандын жеңиши. Ошол жеңишимди бүт кыргызстандыктарга ардайм, кыргыз элиме ардайм. Анткени бул аябай чоң колдоо менен келди. Бул бир гана меники эмес, бул федерациянын, биздин команданын, медперсоналдын, тренерский штаб бүт баары иштеп, ошол бир алтын жараттык десек болот. Баарына чоң рахмат. Кыргыз элине тартылып аткан сүйүнүчтүн бүгүн дагы аябай сезип атам. Аябай сүйүнүч болду, кубанычтуу. Тарыхый окуя болду деп эсептейм. Биринчи кезекте мен уулума, анын жолдошторуна чың нерсе болуп, федерацияга чың нерсе болуп албан ийгиликтерди каалап кетем. Булар чынында эле бул жолугушуу Азия оюндарына катуу даярдык көрүштү. Тренерлери, федерациянын жетекчилиги жакшы карады окшойт. Ошонун ийгиликтери ана бир жыл 2 жылдан бери катуу эмгектеништи менин байкашымча. Ошонун келген результаты деп эсептейм да. Анан эми ушундай жакшылыктар дайыма боло берсин демекчимин. Мындан аркы бул башталышы, мындан аркы кыргыз спортунда ийгиликтер көп болсун, дайыма жеңиштер болсун.